Бүгүн кандай темада сүйлөшсөк болот достор? Бүгүн фейктердин иштеп аткан кызмат орду боюнчабы, же болбосо алардын кылып аткан кызматы боюнчабы, же экономика боюнчабы, баалардын кымбатташы, бүгүнкү акыбал, саясат, достор мындай ар тараптуу сүйлөшсөк да болот, бирок мүмкүн болсо мындай бөлүп сүйлөшсөк да болот деп айтсам болот. Ошого не демекчимин? Менде жакшы, Кудай буйруса, ден соолугум жакшы, баарыбыз жакшы жүрөбүз. Кыргызстанда күн жылуу. Салам айтам эжеке, салам айтам. Сиздер да салам айтыңыздар, тааныгандардын баарына. Чек ара маселеси температ керилип кетиптир го. Руслан Манапов, бул боюнча маалымат бизге 2-3 күн болду тактадык, бирок бул маалымат туура эмес деп ойлойм. Бирок мындай 100% эмеске жообун айта албайм. Себеп дегенде азыркылардан көп нерсени күтсө болот, аны билесиздер. Бирок Кемпир-Абад боюнча бизде протоколдор турат, ошол күндүн протоколу берилбейт деген. Ал кагаз жүзүндө биз алып койгонбуз документтештирип. Эми андан кийин менин угушумча көп документтер, көп келишимдер ошондон кийин жокко чыкты деп, жокко чыктыбы же жокко чыкпадыбы, ал процесс иш жүзүндө жүрүшү мүмкүн. Бирок Кемпир-Абад боюнча бул менин жеке оюм. Өзбекстан ал протокол жокко чыккандан кийин Өзбекстан бүт келишимдерди жокко чыгарышы мүмкүн. Себеби эмнеде? Себеби Кемпир-Абад булардын эң чоң мындай планы болгон. Протоколдун ключевой моменттери ошол болгон. Кемпир-Абадка булар таянышкан, Өзбекстан тарап. Ошонун аягынан көп маселелер токтоп калды деп уктум. Бирок калпы чынбы билбейм. Дагы тактайбыз буну. Биз азыр мындай маалымат бизге жетсе, буюрса бизге ошол боюнча мындай элге жарыялап, элге айтып коюуну биз да сунуш кылганбыз. Ал боюнча эч ким эчтемке дей элек. Ошондуктан Кемпир-Абад боюнча биз мындай маалыматты укканга аракет кылабыз. Ошон үчүн Руслан Манапов, мен сизге алдын ала эчтемке дей албайм. Бирок биз дайым ал жакта көзүбүздү салып турабыз ал жагына. Бирок кетпеш керек ал жер. Билесиздер аны. Кандай жер экенин өзүңүздөр көрдүңүздөр. Андай жерлер кетпеш керек. Андай жерлер берилиши да керек эмес, арендага да мындайча айтканда берилбөчү жерлер. Азыр биздин мамлекеттин башына келген мырзалардын бир мындай акылы бир аз жетпей атканданбы же күчү жетпей атканданбы билбейм. Бирок мындай болуп атат да, биз суу менен эле экономиканы өнүктүрүп кетсек болмок болчу. Ал түрдүү биз суу менен жерлерибизди иштетсек болмок. Мындай кайракы жерлерибиз аябай көп. Аларды иштетсек болот. Мисалы, балбандар айтып жүрөт көбүнчө багмандарчы, бактарды отургузалы дешипчи. Кылса болот буну. Бирок эмнеге? Билесиздер, Алмазбек Атамбаев президент болуп турганда ГЭСтер курулат дегенде Ислам Каримов эмне деп айткан? ГЭСтер курулуп баштаса катуу эскерткен. Ошондон кийин ал ГЭСтерде токтоп калган. Биз коркокпуз. Биздин бийликке келген адамдардын баары коркот. Биз коңшулардан коркуп жашайбыз азыр ушул күндө. Коркуп турабыз. Биз эле эмес, эл дагы, жана башкалар дагы. Себеби эмнеде? Себеби башка мамлекеттин адамы бизде кордолуп атса, алар чоң ЧП чыгарып салды, көрдүңүздөр. Туурабы? А биздин кыргыздар дүйнө жүзүндө башка өлкөлөрдө, Россияда, Казакстанда
башка өлкөлөрдө эмне гана ит азапты жеп атышат? Канча адамдарыбыз киши колдуу болуп кетип атат? Канчалаган адамдарыбыз өлүп баратат? Биздин Кыргызстанга груз 200 боюнча, 200, груз 200 боюнча аябай көп адамдар келип атат. Бүгүнкү күндө биздин жакынкы өзгөндүк бир агабызды көмдүк. Өзүбүздүн карындашыбыздын агасы. Ал жакта маалыматтар ошончо. Бирок кыргызды ошол жакта да кордоп атабыз өзүбүз. Биздин өзүбүздүн органыбыз, биздин өзүбүздүн ал жактагы МВД, посольство, консульство жана башкалар, юридикалык жактан юристтер бизде Россияда бүт өзүңдү өзүң сакта, өзүңдү өзүң карма. Канчалаган адамдарыбыз кыйналып жүрөт. Аларга биздин мамлекет бир дагы көз карап коргон жок отурабы? Биз кордолуп жүрөбүз го башка өлкөлөрдө. Көрүп атпайбызбы? Биз эмне үчүн коркобуз? Ошолордон коркобуз. Биздин бийлик, мамлекет бүгүнкү күндө акыбалы өтө начар. Аябай начар. Кайгыра турган күндөр ушул күндөр. Эми достор, мага жүрөгүмө тийген бүгүнкү күндө сиздер көрдүңүздөр болуш керек, сүрөт чыкты. Колго тартылган сүрөт. 30 жылдын ичинде 6 президентибиздин сүрөтү чыкты. Аны көрдүңүздөр. Сүрөттө эмне көрүнүп турат? Аны да көрдүңүздөр же байкадыңыздар билбейм. Байкабасаңыздар байкаган нерсемди айтайын. Мен бул жеке өзүмдүн оюм. Мен мындай фантазиямды андай-мындай кыла бербейин, бирок болгондой айтайын. Сүрөттө эмне сүрөттөлүп турат? 6 келген президент. 6 биздин Кыргызстанды башкарган президенттин сүрөтү турат. Сүрөттүн артында эмне турат? Смог, туман. Ал эмненин белгиси? Булардын артында турган адамдар, булардын артында турган Кыргызстандын картасы жаркырап нур турса, анда бир жөн болчу. Биздин келечегибиз туман деп турат. Мен ошондой көрдүм. Кара булут каптап турат. Сүрөттү дагы мындай ойлонгон адам тарткан, укмуш тарткан. Мен жеке көз карашымда. Башынан баштап аягысына чейин артында калтырган изи капкара туман. Ал эми алдындагы келген жери мүрзө, гроб. Өлүмдүн үстүндө турат. Аны эмне деп көрдүм, мен айтайынбы? Булар келгенден баштап Кыргызстанды көмүп келатат. Кыргызстан өчүп келатат. Кыргызстан жок болуп баратат. Ошону белгилеген сүрөттө. Же башка ниетти тартканымды билбейм, бирок мен жеке оюм ошондой сүрөттүн маңызы тарыхта ошондой көрсөтүлгөн. Ошону көрдүм мен. Бул ушундай нерсе достор. Биз туңгуюкка келдик. Акырындап келдик туңгуюкка. Азыр Кыргызстан кандай акыбалда? Азыр Кыргызстан капастын ичинде, тордун ичинде камалып турган жаныбардайбыз. Биз капастабыз, Кыргызстан туңгуюкта калдык. Капастын ичинде. Ал эмненин белгиси?
Биз сырт менен сүйлөшө албай калдык. Сырт менен тең ата сүйлөшө албай калышты биздин бийликтегилер. Биздин бийликтин акыбалынан элибиз дагы тили кыска болуп калды. Сыртта жүргөндө айтышчу мага. Бир жакшы жаңылык айтышчу эмес Кыргызстанданчы. Алмазбек Атамбаевдин сыртка чыкканда эмнени балтыйтып сүйлөп келет деп коркчубуз. Андан кийин Жээнбеков келди. Ал да кыйратып кеткен жок. Акыбалын азыр өзүбүз көрүп атабыз. А бунусу келди. Элмирбек Иманалиевдин айткан сөзүндө эле. Кеткениңден де пайдаң жок, келгениңден де пайдаң жок. Достор, ошол планшет ада да бар, менде де бар. Ушул планшетибиз жок, биз көчөгө чыга албай калдык. То заряд өчөт. То эч ким жазып бербей коет. Балт этип сүйлөп дагы отура турган болуп калдык. 4 ооз сөздү жаттап айта албай койдук. Кагазга жазып берген орусча 2 сөздү дагы. Кыргызча 2 сөз. Көрдүк. Сон. Ушундай акыбалдабыз достор. Эл кыйналып атат. Эмнеден кыйналып атат эл? Жайында бышыкчылыкта кыйналып атат эл. Баары кымбатчылык. Кымбатчылык кайсы убакта болчу? Январь, февраль, март, апрель. Ушул айларда болчу. Азыр ушул убакта баалардын кымбатташы, ушул убакытта баалардын көтөрүлүшү бул өтө коркунучтуу. Эртең эмне болот? Эртең күзүндө эмне болот? Эртең кышында кыргыз кантип жашайт? Унуң 2000 сомго баратат уже. Көмүрүң 10 сомго баратат. А сен бензин соляркаңды айтпай эле коюн. 70 сомго чыгарабыз деген болчу, алып келет акырында. Достор, жумасына 1 сомдон өсүп атат. Жумасына 1 сомдон өсүп атат. Россиядан алып келебиз бензинди. Бирок Россияда бизде 2 эсе көтөрүлсө ошол убактан бери Россияда 8 сом рубльга көтөрүлдү. 8 рубльга. Башынан баштап азыр күнгө чейин. Казакстанда болсо 5 сомдон 6 сомго чейин көтөрүлдү. Теңгеге билбейм канча болот. Мен Кыргызстанга салыштырдым. Туура айтасыз. Туратбек Кубатбек. Өзүбүзгө жараша жөө элибиз оңолбосо оңолбойбуз. Туура. 1000 сомун алдык, шайладык. 1000 сомун алып шайлап, мына үзүрүн көрүп атабыз. Үзүрүн көрүп атабыз азырчы. 1000 сомду 100 000 сом кылып кайрып алып атпайбы бизден? 100 000 сом кылып өндүрүп алып атпайбы бизден? Себеби эмнеде? Себеби бүт бизнесмендер келген. Бүт бизнесмендер келген. Бизнесмендер билет. Кантип акчаны акча кылыштын жолун. Акчаны акча кылыштын жолун алар өтө жакшы билет. Азыр элден акча жасап калышты. Элдин артынан акча жасап, ушул күн болот. Биз дагы сатып алабыз эртең. Эртең күзүндө шайлоо. Буюрса дейли. Бирок булардан ар нерсени күтсө болот. Бирок буюрса деп турайлы. Шайлоо. Кимдер келет? Жанакы эле акчалуулар, жанакы эле бизнесмендер, жанакы эле билеги күчтүүлөр келет. Анан отуруп чыккандар келет. Алар кимдер алып келет? Аларды ушул бийлик алып келет.
Максат Нусупов деген мага суроо берип атат. Ошондо эмне кылыш керек деп. Акча алганыбызды токтотушубуз керек. Сатылганыбызды токтотушубуз керек. Кыргызстан сатылып жүрүп, добушумду сатып жүрүп, бизди Кудай ушундай жазалап атат азыр. Бул жакта Кубанычбек Акматов сурап атат, атың ким деп. Менин атым үстүндө жазылып турат. Теманын үстүндө. Мен өзүмдүн аты менен чыгам. Менин атым Мирлан. Достор, дагы айта турган маселе өтө көп. Каныбек Осмонов Адаханча окшойсуң, тууган дейт. Каныбек Осмонов, сиз Фейсбукка азыраак кирет окшойсуз. Мен аны жашырбайм. Мен Адахан Мадумаровдун жанында сабак алып жүргөн баламын. Окуудан өтүп атам, мындайча айтканда. Акча албай шайлашыбыз керек дейт. Эми Жодарбек Жунусов, сиз агасызбы же досубузбу билбейм, бирок айта беребиз да. Ошол сөздүчү акча албай шайлашыбыз керек деп. Бирок насиптүү инсап ошол убакта акча менен мындай акчанын көзү көрүнүп калганда мен өтө көп адамдарды көрдүм. Өтө көп адамдарды көрдүм. Сатылып кетет экен. Ал баарын мындай ыймандуу адамдардын деле ошол убакта ыйманы сынып калат экен. Ошондуктан мен азыр өтө күмөнүм бар, эртең сатылбайт деп. Эртең дагы сатылабыз. Азамат деп турат, Мирлан Кемпирабад тынчыдыбы? Кемпирабад тынч элек. Кемпирабад тынч элек. Кемпирабад маселеси качан тынчыйт? Биз документти көргөндө тынчыйт. Бизге ал документ жете элек. Ошондуктан Кемпирабад маселесине жашыруун эле бирдемке кылып ишпесе, бирок биз дайым маалыматта болгонго аракет кылып атабыз, сурап атабыз эл журттан жана башкалардан. Кудай буйруса, ал эле эмес башка жерлерде бербегенге аракет кылабыз. Ушундай достор. Медер Сманов дейт, Мадумаровго бийлик келсе, сен дагы өзгөрөсүң, сен да чартандайсың. Медер Сманов, мен сизге ушул сөздү кесе айтам. Мен мына эл менен көп маалыматта жүрөм, эл менен көп сүйлөшөм. Көпчүлүк иштешип жүргөн адамдар да билет мен тарбиямды, мен эмнеге жулунганымды жана башкаларымды. Андай эмес достор. Мадумаров келсе, Мадумаров Адахын Кемсанбаевич, ал киши көңүлгө карабайт биринчиден. Экинчиден, сен мурда кызмат кылдың эле, кызматыңа карабайт. Жардамыңа карабайт. Анын иштеген убактысы, бул убакытка чейин иштеген деңгээли, иштеген тажрыйбасы баарына белгилүү. Эмне үчүн ошол Мадумаров менен көпчүлүк азыркы саясатчылар кызматташпайт? Себептен ал киши соодалашпайт. Ал киши бирөө менен соодалашпайт. Эч качан соодалашпайт. Ал киши качан Кыргызстан үчүн таза ниетим бар, оңдойбуз десе, ошондо гана сүйлөшүшү мүмкүн. Бирок ниетиң түздөсөң деп айтат. Аларды аябай катуу депутаттар, спикер болгон убактында бул өтө көп айтылган сөздөр бар. Көпчүлүк бизге айткан, билген саясатчылардан, ошол убакта депутат болгон адамдардан сиздерде сурасаңыздар болот, ошолорду айтып берет. Аларды кантип зыккылдатып тарбияга алып келип койгон. Азыр күндөй болуп чардайган эмес алар. Алар да билет бийликке үстү жагына кандай адамдар келиш үчүн. Өзүнүн слабый,
өзүнөн ылдый төмөн эчтемкени билбеген кемчонтой дөдөйлөр дейбизби, жанакы орусчасы ар кандай коет. Ошондой адамдар келсе, алардан үстөмдүк кылбаш керек. Бирге чардашыбыз керек, же болбосо бирге бөлүшүп иштешибиз керек, бирге бөлүшүп жешибиз керек деген адамдардын келиши бүгүнкү күнгө акыбалга келди. Мадумаров жок, андай келишимдерге барбайт. Ошон үчүн Мадумаровдун ал киши бийликке келсе келбесе дагы биз жанында жүрө беребиз. Ал кишинин бийликке келиши, келишпеси бизге эч кандай мындай ак жана кара эмес. Кудай буйруса келет, а буйрубаса келбейт. Кудай буйруп көпчүлүк эл Кыргызстан суусап атса келиши мүмкүн. Биз таза шайлоо өткөндө гана Мадумаров келет, ага чейин келбейт. Ал киши сатып албайт. Сатылып жүрүп өлдүк го Кыргыз. Алмаз Умар, Аллага шүгүр деген сөзүңүзгө мен ишенем. Сиздин добушумду сатпадым дегениңизге да ишенем. Ушул жерде мен азыр 70-80 адам көрүп турат. Көпчүлүгүңүздөр сатпадыңар болушу мүмкүн. Бирок, достор, Алланын алдында бардыгыбыз ак сүйлөшүштү үйрөнүшүбүз керек. Вот сатпадым деген адам өзүнө өзү отчет бериш керек. Саткан адамдар Кыргызстанды ушул күнгө силер алып келдиңер. Силер күнөөлүүсүңөр. Силер саткынсыңар. Добушту сатып алганда саткын. Кыргызстанды ушул акыбалга алып келди. Добушумду сатканың дагы. Сатуунун жолдору көп. Кээ биркилер ойлошу мүмкүн, мен саткан жокмун деп. Ооба, сен саткан жоксуң, бирок сен алдандың. Сатып алуунун жолдору көп, достор. Кантип сатып алат? Бир адам чыгат, убагында Рахман Разыков айттылар. Рахман Разыков айткан, азыр эл оңолуптур десе сүйүнгөнбүз. Анан күлүп туруп, токтоп тургула сөзүм бүт элек деди. Кайсыл жагына оңолуптур дебейсиңер деди. Кайсы жагына оңолуптур агай десек, мурда жеке-жеке 1000 сом, 2000 сомдон алып ишкен, азыр оптом алып, бир стадионду, бир көчөнү, же болбосо столба, свет жана башка өзүбүздүн проблемаларыбызды киргизип алабыз деп, оптом сүйлөшүп сатып калыптыр деп айткан эле. Ошол да сатууга кирет. Ошонун ичине элешкен силер дагы сатылган болосуңар. Анан кээ биркилер албайт. Неге албайт? Бирок кой, эл деп атат го. Эл ушуну айтып атат го. Качырды тулпар болот деп үмүттөнүп атабыз да деп элдер өзүн өзү алдайт. Өзүн өзү алдайт. Азыркы шайлоолордо, достор, азыркы шайлоолордо мурда жакшы сөзүңдү айтып кетчи дегендин ордуна мени алдап кетчи дегенге өтүп калдык азыр. Саясатчылар барат дагы силерди алдап кетет. Алданып ушул акыбалга келип отурасыздар. Шайлоого койсоңуздар, койгон нерсесин байырып бузуп кетет. Аны көрүп атабыз. Ошондуктан, достор, добуш сатуунун жолу көп азыр. Ыкмаларын ушунчалык мындай өстүрүп алышты. Дагы түрлөрүн айтып берем, достор. Мындай башыбыздан өткөзгөн нерселерди айтып, мен саясатта мына шайлоолорду көп өткөзүп жүрөм. Аттиңай, ал акча алса да, албаса да бийликке ким турса, ошолор өтүп келген өтө берет. Жок, туура эмес. Туура эмес, достор. Кыргызстан көзүн ачып, кыргыздар, шайлоочулар көзүн ачып, жок, мен албайм. Мен татыктуусун шайлайм десе, жүрөгү менен шайласа, көзү менен эмес, кулагы менен эмес, чөнтөгү менен эмес, курсагы менен эмес, жүрөгү менен шайласа, ошондо Кыргызстан оңолот. Ким келсе келбесин. Кудай өзү ошондой жардам берет бизге. Тилекматка Борум оруду, жаш активист. Камап үй бүлөсүн чыркыратып, камап салды. Бийликке келгендер эч качан өзгөртпөйт.
өзгөрбөйт окшойт. Достор, мен 1-4 күндө силерге Дракон, СССРдин убагында Дракон деген мультфильмди мындай чыгардым эле. Ошол мультфильмде айтылып турат, көрүп атасыздар. Ушул отурган кресло, президенттик тактык, бардыгы келип келген ошол кресло отургандан кийин айныйт. Эмне себептен айныйт? Биринчиден, көрбөгөндүктөн. Көргөнү курусун деп айтат го, ошол сөз анык. Көрбөгөндүктөн. Бул убакытка чейин келгендер дагы случайно келип калгандар бардыгы. Аскар Акаев Россияда отурган жеринен Кыргызстанда өмүрү билбеген адам катары келип отуруп калды. Билесиздер. Андан Бакиев дагы жакшы эле иштеп келаткан. Кийин ал дагы туура эмес иштерге өттү. Баардын тарыхы ушундай. Баары случайно келип калды. Мунусу да айтып берди. Мен өзүм болоюн деген ниетим жок болчу. Мен тынч эле отурган жеримден алып келип отургузуп коюн деп айтышы мүмкүн. Аны тарых көрсөтөт. Эми Тилекмат боюнча. Бул Тилекмат, Жеңиш Молдохматов. Булар боюнча айтып сөз көп. Булар дагы Жеңиш Молдохматов аябай күчтүү активист катары, жаш саясатчы катары катуу сүйлөп, катуу сындап айтып баштады эле. Мен мындай күнөөм бар, ойлондум, мындай акылым жетпей атат да. 4-5 октябрлардагы болгон событияга аралаштырып, ошол убакта мыйзам бузуулар болгон деп камады депчи. Эми көрүп атасыздар, достор. Бүгүнкү акыбал ушундай. Жеңиш Молдохматовду дагы кайра өтө күчөп кетпесин деп сындырып коелу деп ушундай акыбалга алып келишти. Эми Жеңиш Молдохматовдун келечеги алдыда болуп буюрса, жакшы күчтүү саясатчы болуп чыккысы келсе, анда түз чыгып, кайра ошол акыбалга келип, ошондой деңгээлде кайра ишин алып барып кетет. Андан да күчөп чыгышы мүмкүн. Бирок экинчи жагы бар. Буга чейинкилер дагы ал жерге баргандан кийин тарбиялайбыз деген бийликтин тарбиялоо иштери жүрүшү мүмкүн. Мисалы, Өмүрбек Текебаев чыгып эле эмне иштерди алып барды, көрдүңүздөр өзүңүздөр. Ошондуктан достор, Кудай буйруса, ак болсо, таза болсо чыгат. Тилекматтагы айтам, ошол эч кандай мыйзам бузууларга барбаса, соцсетте жазып койгонуна статья колдонуп, ошонун артынан камалган болсо, ал туура эмес, чындыгында туура эмес. Себеп дегенде, андай активисттер бизге керек. Биз Кыргызстан азыр андай активисттерге аябай суусап турган убактыбыз болчу. Андай сын пикирди туура кабыл алып, кел андан көрү. Сен катуу сын пикирлерди түз айтсаң айтып тур, келип айтып тур деп дагы мындай жакшы активисттер менен иш алып барса болмок. Эми алардын жанында азыр кандай адамдар жүрөт, кандай 5-6 адамдай өзү анда постко президенттик такка келгенден кийин бир 10 адам курчап алат, андай адамдан кийин өтүшүң өтө кыйын деген мен көп маалыматтарды окуп жүрөм. Сөзүң да жетпей калат. Азыр укмуш мамиледе болсоң дагы эртең сени тааныбай калышы мүмкүн. Сенин сөзүң ага жетпей калышы мүмкүн. Ошондуктан достор, айтыш кыйын. Азыркы акыбал өтө кыйын. Садырды билбей шайлап алып турбуз, эле аттың эми. Кутман Амиров ушундай. Элдин пейили бузулган. Эл жалганга, жомокторго. Эми биз жомокчу, кыргыз өзү жомокчу калк болобуз. Ошондуктан эми мына жерде Элвира Эля деп турат. Ушул боюнча кичине маалымат окуп кетейин. Жашап жатасыңарбы силер дейт. Мирлан иним, сен эмне жерлерди берген чыккынчы бийликке алып келишти? Аракетин кылыш үчүн азыркы бийликти жамандай бересиң. Ал киши эми болбойт, президент түшүндө да болбойт. Так что эс алгыла, тутай бербей. Мен сиздин сөзүңүздү кыскача түшүндүм. Бирок мен сиздин сөзүңүзгө комментарий берип кетейин.
Ал киши жөнүндө айтып атасыз. Бул мындайча айтканда Мадумаров жөнүндө айтып аткандырсыз. Ал киши тактыкка келеби, келбейби, ал Кудай билет. Биз ал кишинин жанында жүрүп, сабак алып, Мадумаровдун тажрыйбасын биз колдонобуз деп, Мадумаровдун басып өткөн жолуну биз өзүбүздүн жүрөгүбүзгө сиңдирип калабыз деп, башыбызга ошончо жашты өткөзүп, дагы аттен кылбастан, ошол киши көргөндө биз азыртадан айткандардын бардыгын угуп, түшүнүп, сапатыны, ыйманыны, жүргөн турган тартибини алып калалы деп жүрөбүз. Ал кишинин бийликке келиши, келбеши ал Кудай өзү билет. Кудай өзү кааласа, Кудай буйруса, президент болот. Же депутат болот, же министр болот, жана башка. Аны азыркы бийлик чечпейт. Азыркы бийлик менен келишпейт дагы. Булар мыйзамсыз да азыр, мыйзамдын жолуна түшө элек да. Түшсүн, жана башка болсун. Аны убакыт көрсөтөт. Ошондуктан Элвира айым, сиз биз Кудайдан улук сүйлөшүбүз керек. Мен азыркы бийликти жамандаган жокмун. Азыркы бийликтин жамандаган сөздүн мааниси башка. Мен азыркы бийликтин кылган каталарын айтып атам. Каталарын айтуу патхалимдерден, жанында жүргөн, жанакы фейк троллдордон, жана башкалардан бул бийик, ал түшүнгөн адамга. Түшүнбөгөнгө кечирип койсун анда. Шайлоо учурунда бийликтин компьютери иштебей калса экен. Эми ал компьютер иштебей калса башкалардын колу иштейт да. Келерки шайлоодон Мадумаровду өткөрбөсө керек. Кудай буйруп, алардын айтып атам, алардын деңгээлинде эмес ал нерсе. Кыргыз эли Кудай деп таза шайлоо өткөзсөк, Мадумаров сөзсүз келет. Мирлан мырза, Адахан Мадумаров ушунчалык таза инсан болсо, эмне үчүн 5 октябрда жанында жүргөн жанагы эле жемкорлор менен бирге жүрдү? Парманбек Саматов, мен сизге ушул боюнча маалымат айтып коеюн. Мадумаров 4 октябрга чейин алар менен бир шаге шайлоого барган. Ал шайлоого чейин. 4 октябрда YouTube'ду карасаңыз, 4 октябрда 5 октябрга өткөн күнү партиялар бузулду, шайлоолор бузулду, шайлоо бузулду. Ар бир адам өзүнүн иши менен элек болот. Ар бир адам өзүнө өзү жооп берет деп тарашкан. Андан кийин ар бир адам өзүнүн өзү жолунда түшүп кеткен. Андан кийин Мадумаров өзүнүн аты менен чыккан, партиянын атынан эмес. Бунун мааниси өтө чоң. Ал үчүн саясатты мындай кичине түшүнө билиш керек. Кымбатчылык, пандемия, бардык өлкөдө кризис болуп жатат. Эмне асмандан түштүңөрбү? Элвира айым. Пандемия күнөөлүү эмес. Сырткы мамлекеттер менен экономиканы бирге сүйлөшкөн адамдын күнөөлөрүн айтып атам мен. Тең ата сүйлөшүш керек. Жактасаңар жактай бергиле, мактасаңар мактай бергиле. Эмне үчүн Казакстанда бүгүн бензиндин баасы 33 сом? Эмне үчүн? Эмне үчүн Россияда бүгүнкү баа 51-52 рубль? Эмне үчүн? 6 ай, 7 ай, 8 ай мурда 48 рубль. 5 рубльга көтөрүлдү. Бизде 9 айдын ичинде канча? 2 эсе көтөрүлдү го. Эмне буну айтпайбыз? Квота деген жер бар. Тең ата сүйлөшүү деген жер бар. Ушулардын бардыгын экономиканы кризистен чыгаруу тажрыйбалуу адамдын гана колунан келет. Буну бир билип койгула. Мактап жактап, эртең кеткенден кийин сиздерге окшогондор. Жан келгендерди мактап баштайсыздар.
Биягын айтайын, Мадумаров келип калса президенттикечи, сиздер биз биякта калып, сиздер чыгып баштайсыздар. Мен 10 жылдан бери колдоп жүргөн болчумун. Мен сиздерге таң калбайм. Ошондой достор. Эл шайласа эчак эле шайлап алмак. 6% албайт эле. 6% эл сатылбаган таза эл. Ошону бир билип койгула. 6% бул туруктуу 100 000 берсең да сатпайм деген таза кыргыз. Ар бири менен сүйлөшүп чыккыла. Ар бири менен сүйлөшүп чыккыла. Калик Алимов де шайлоо жакындаганда эле ушу бала чыгып алат дейт. Калик Алимов, сиз мени биринчи жолу көрүп атат болушуңуз керек. Мен шайлоо жакындаганда шайлоо жөнүндө мен аз сүйлөйм. Көп сүйлөгөндөр башкалар. Мен Кыргызстан келечеги кайдыгер узак экен достор. Узак жазбаңыздар. Бул таза татуу президент катары АКМ агайды курам. Рахмат, Манапов Руслан. Туура айтасыз. Азамат Смирлан туура айтып жатасың. Достор, мен мактоолор жаналарды айтпай эле коеюн. Туура тандабаганда штатуга кирет. Билем, мен эл менен көп иштешем. Мадумаров десең койчу дейт. Элвирайым, сиз туура эмес адамдарга барып алат экенсиз. Биз да эл менен көп иштешебиз. Бирок келиңиз, бир күн сүйлөшөлү, чогуу бирге чыгалы. Анан элден сурамчылык жүргүзөбүз. Ушундай сүйлөшөлүчү. Шайлоосу жок эле ушул бала Кемпирабадты алып калды го. Туратбек Куатбек. Рахмат. Элвирайым, сөзүңүздүн немеси мындай. Мына эми ким экениңизди билдик, түшүндүк. Сиздерден ушундай оозуңардан ушундай сөздөр чыгат, мындай. Бир аз эле неме болсо, ушундай катуу, жаман сөздөр айта баштайсыздар го. Сиздерге эмне деп айтам? Ассаламу алейкум дейм. Экинчисине гүл подарок кылам. Соцсеттерден көрүп турасыздар го. Дайым мен сиздерге гүл жиберем. Ал эмне дегеним? Сиз дагы аман болуңуз деген. Ушундай. Сиздерге мен жакшылыкты гана каалайм. Кудай буйруса, баарыбыздын көзүбүз ачылат. Баарыбыз алтынбыз, баарыбыз кыймыз дебейбиз. Баарыбыз мындай акылдуубуз деп ойлобойм. Мен да өзүмдүн акылдуумун деп ойлобойм. Мен эмне үчүн болгонду башынан өткөзгөндү гана айтып атам достор. Мен сиздерге бирдемге үйрөтөйүн деген жерим жок. Жөн гана туура тандоо кылыңыздар. Келечекти алдын ала көрүү бул жүрөктөн жана топтогон тажрыйбаңдан жана эс акылдан деп айтат го. Актабачы ар ким өз сөзүнө жооп бериш керек. Мен өзүм сөзүмө жооп берем. Жеңиш Молдохмат, Тилекман Курен туура эмес камалды. Туура эмес камалды, аны мен да кайтамын. Камалса өздөрү чогуу кош камалыш керек болчу. Элге Асылбага туура эл шайлаган буйрса, акырындап өнүгүү жолуна түшөбүз. Мен да ошону тилейм, Элвирайым. Мен да ошону тилейм. Акырындап эмес, биз акырындап деп айткан эмес да туурабы, шайлоо келгенге чейин. Шайлоо келгенге чейин мынча сроктун ичинде мен Кыргызстанды гүлдөтөм деген. Гүлдөтсүн. Сөзүнө жооп берсин. Тажрыйбасы жокпу? Анда айтпаш керек болчу. Аллах буйруса деген сөздү айтыш керек болчу да. Кайсы бирин айтайлы? Азамат, сен эми туура айтып жатасың. Ассаламу алейкум. Таксир, туура айтасың. Алибек Асланбекович. Негатив жазгандар азыркы жашоого ыраазы адамдар. Жок, достор. Аслан Алибеков. Негатив жазгандар жок. Азыркы жашоосуна ыраазы болгондор деп айта албайм. Наразылар да аябай көп. Бирок негатив жазуу алардын милдети, алардын максаты, аларга акча төлөнүп атат ошонун артынан. Ошон үчүн алар өз кызматын кылып атат азыр. Буларга эчтемге дебеш керек.
Алар ушунун артынан нан таап жеп атат. Ошон үчүн баарына ийгилик. Мен жана кечеки бир жакынкы чогулушта бир жерде отуруп келдим. Ошондо Өзгөн районунда бирөө айтып калды. Эмне үчүн Куршап айылынан эле аябай адамдар көп бийликке кетип баратат депчи. Чоң бийликтерге кетип баратат деп. Анан жанында бирөө айтты. Билесизби эмнеге деди да. Мен эми ал кишинин сөзүн айткандай айтайын. Эмнеге дедик? Десек, Кудай буйруп ушул Адахын Кимсанбай Куршаптык болуп калганына сүйүнүп атабыз депчи. А себеби эмнеде? Себеби ошонун артынан ушундай бийликке отуруп кызматтарды кылып атышат. Себеп дегенде ага эртек туура эмес жолдорду баштап, ошол Өзгөн районунда Адахын Кимсанбаевич Мадумаровго добуш алып бербөөнүн жолу деп айтты депчи. Ал бирден бир себеп болушу мүмкүн. Мирлан Мадумаров уже пенсияга чыгат, бийликке келе албайт. Бекташев Куштарбек. Канча жаштасыз билбейм, бирок Адахын Кимсанбаевич Мадумаров канча жашта экенин билесизби сиз? Менимче билбейсиз го дейм. Садыр Жапаровду жашта ойлойсуздарбы? Садыр Жапаров менен Мадумаровдун жашы эки достун жашындай эле. Экөө 2-3 жаш эле айырмасы бар. Ошондуктан достор, пенсияга чыгуу саясатчыда, тажрыйбалуу саясатчыда пенсияга чыгуу. Бул азыр алар үчүн переходный возраст деп койсок. 30-35ке чыгып алып биз өзүбүздү кыйын сезип калдык. 30 жылда алар эмнени көрүштү? Кандай азаптарды көрүштү? Кандай кыйынчылыктарды көрүштү? Алар баарын билип, тажрыйбаны топтоп калган инсандар. Ошондуктан эски саясатчылар дегенде мен алысмын. Эски саясатчыларды биз иштеп колдонуп калышыбыз керек. Жаштар эмне болот? Жаштар ачка. Көрөрү алдында биз алардан болгон тажрыйбасын колдонуп калышыбыз керек. Мен ошондой эсептейм. Биздин да күнүбүз келет. Жаштар көп умтулбайлы. Жаштар дей берсе, жаштар өтө эле жакабызды чечип, алдыга чыга баштадык. Тажрыйбалуу адамдарды колдонуп иштетип калуу Кыргызстандын келечеги деп ойлойм мен. Ошон үчүн пенсиябы жана башкабы ал башка кеп. Азыр күйүп жанып Кыргызстаным деп турган инсандар ушул жашта болот. Дүйнөлүк статистиканы карагыла. Канча жаштан келген президенттер Кыргызстанда эмес өз мамлекетин көтөрүп кетет алдыга. Башка президенттердин жашын көргүлөсүздөр биринчи. Эсин саясатты түшүнсөңөр. Айсы саясат түшүнбөсөңөр анда кечирип эле койгула. Руслан Манапов дейт, А92 45 жарым, А95 50 жарым. Мына достор, Россияда бүгүнкү баа ушундай экен. Москвада. Бул 9 ай, 1 жылдын ичинде мисалы 4 сом же 5 сом көтөрүлдү. Мен билишимче. А Кыргызстанда 2 эсе көтөрүлдү. Себеби тең ата сүйлөшө албагандыктан. Аны тастатып көрөсүңөр. Эми шайлоодо дагы деле баягылар же баягылардын балдары келет. Туура айтасыз. Сага окшоп арам акчага иштебейм. Бири-бирине суроо жооп кылып атат окшойт. Эч нерсе колуңардан келбейт. Адахын кел. Деле саткын, ит жемкор. Эч нерсе колуңардан келбейт дейт Бекташев Куштарбек. Эч нерсе колубуздан келбеши мүмкүн. Бирок колубуздан келген жумушубузду аткарып атабыз. Акылыбыз жеткен ишибизди кылып атабыз. Сиздерге окшогон адамдар бар.
Кыргызстан 6 миллион саны менен сиздердин бардыгыңыздар менен 6 миллион болуп турат. Элвира эле айым дагы жазып атыптыр, бензиндин баасы бирдей эле турат деп. Элвира айым, экономиканы түшүнбөсөңүз жазбай эле коюңуз суранычы. Жанагы бирөө айтты эле го, экичи депчи. Экономиканы түшүнбөгөн адам мындай активный болбой эле коңуз сиз суранычы. Facebook'ta активный экенсиз, билесиз, билем. Жазып кайра-кайра неме кылып атасыз, комментарий жазып атасыз. Ошон үчүн экономиканы кичине окуңуз дагы, анан кийин салыштырыңыз. Ал жакта иштөө акы канча, средний баасы. Айлык акысы канча, пенсия канча, анан кийин бензин жана башкаларды чыгарыңыз. Ошондо теңдөө болот. Айлык акы да бирдейби? Вот мына суроо жазыптыр, Элвира айым. Эми достор, Россияда мекендештер менен деп эмне үчүн жаздым мен? Эстеп кеттим. Россияда мекендештерибиз канча 100 миңдеген биздин кыргыз жарандарыбыз Россияда право алып иштеп жүрөт. Таксист болуп, айдоочу болуп. Эмне үчүн башка улуттагылар биздин паспортту алып, биздин праваларды подделка кылып жасап, такси кылып иштейт? Аларга эмне пайда деген суроо. Билгендер болсо айтсын. Билбегендер болсо айтып коеюн. Мадумаров эмне кылды деген сөзгө бул жооп. Мадумаров Адахин Кимсанбаевич. Билген саясатчылардан баарынан сурап коюңуздар, билбесеңиздер берсе. 2006-2007 жылы Душанбеде болгон чоң башка мамлекеттер менен бир жолугушуу болуп сүйлөшүүлөрдүн арасында биздин Кыргызстандын правасын, биздин кыргыздардын окуп жаткан Кыргызстандагы дипломдорун, күчтүү деңгээлдеги дипломдорун Россияга жаратуу, Россияга иштейт деген келишимге кол койдуртуп койгон. Ошонун артынан урматтуу таксисттер, урматтуу сыртта жүргөн биздин мекендештер, ушуну билиңиздер. Жок, сиздерге ушундай фактылар керек, андамдай десеңиздер, достор, аттуу баштуу саясатчылардан сурап коюңуздар. Бул болгон иш. Мадумаров эмне иш кылган деген суроолорго мен ушундай жооп берем. Мадумаров кылган иштердин, мыйзамдардын түрлөрү ушунчалык көп. Жана бирөкө эмес, эми көпчүлүк эле айтат го. Ошол 5-класска чейинки тамак ашын айта бересиңер деп. Мен интернетте окугам. Достор, күндө бизде түшкө чейин дагы кечке чейин сабак болчу, саат 5ке чейин. Биз эртеден кечке чейин окуучубуз. Ошол убакта, түшкү убакта бир кожик эмес, бир пирожки жегенге биз муктаж элек. Биз аябай муктаж элек. Бир компот ичкенге муктаж элек. Бизден кийин ошол мыйзам ишке ашып, азыр ушул күнгө чейин ар бир мектеп окуучу да 5-класскача мектеп окуучусу тамак менен, ысык тамак менен камсыздалган. Ошону да билиңиздер. Аны билиш үчүн 1 жашка чейин, 5-класска чейин окуучу болуп билиш керек го дейм. Же ошол күндө суусап жүргөн адамдын катары сезиш керек. Ошол окуучу үчүн ошол кылган мыйзам, кылган деңгээли, кылган иши ар бир кыргыз жаранына, ар бир кыргыз үй бүлөгө чөнтөгүнө күнүнө салып койгон тыйын эсептесеңер 5 жылда сатып аткан добушуңардан 100 эсе көп болуп чыгат. Бул бир мыйзам. Экинчи мыйзам.
китеп маселеси. Китепти акча менен арендага сатып алышыбыз. Алардын баарын жокко чыгарган бул Мадумаров. Үчүнчү, мектепке ремонтко акча топтоо боюнча акча топтолуп жүргөн убактысында кийин ошону жокко чыгарган бул Мадумаров. Ушуну бир билип түшүнүп койгула. Түшүнбөсөңөр, анда дөдөйсүңөр. Анда орусча айтканда тупойсуңар. Эми эсептегиле. Бир күндүк 1 класстан 5 класска чейин окуучунун сенин балаңдын менин балам деп койройн. Менин 5 балам болсо 5 баламы эсептегиле. Күнүнө 8 сомдон 7 сомдон 40 сом болушу мүмкүн. Тамак ашы. А экинчиси китепке акча. Азыр ушул бүгүнкү күндө китепке акча топтоо маселеси кайра көтөрүлүп атат. Ремонтко акча топтоо маселеси. Бүт барын эсептеп 5 жылга көбөйтпөйсүңөрбү? Үйүңөрдө канча окуучу бар, канча бала окуйт? Эмне үчүн түшүнбөйбүз биз? Эмне кылып койду деген сөздөн башканы билбейбиз. А эми, урматтуу ата-энелер, Россияда иштеп жүргөн мекендештерибиз, таксисттерибиз, жана бийик деңгээлде иштеп жүргөн адистер, бүт бардыгын ошол жака Россияга дипломдору, правалары, иштеп аткан таксиге иштеп аткан правалары жарактуу кылып койгон. Бул дагы Мадумаров болуп атат. Буну да билиңиздер сиздер. Буну да түшүнүңүздөр. Эсептеңиздер. Ал балдарыңыздар канча таап сиздерге канча үй бүлөсүн багып атат, же болбосо ата-энесин багып атат. Кыргызстанга күйгөн ушунчалык болот да. Мадумаров бир 10 күндүк мыйзамды кабыл алган эмес. Мадумаров түшкө чейин бирди сүйлөп, түштөн кийин бирди сүйлөгөн эмес. Мадумаров 10 жылдык, 20 жылдык, 30 жылдык, 50 жылдык мыйзамдарды кабыл алып кеткен. Ошол мыйзамдардын артынан биз жашап азыр курсагыбызды тойгозуп жүрөбүз. 1,5 миллион ашык болгон биздин мекендештер сыртта жүрүп. Ошонун ичинен көпчүлүгү Мадумаровдун жардамы менен Мадумаровдун кылып койгон, кол койдуртуп кеткен мыйзамы менен, башы менен кылдыртып, калемдин учу менен кол койдуртуп койгон бул Мадумаров болгондугу үчүн сиздер тамак аш таап ошол жактан курсагыңыздарды тойгузуп, же болбосо бул жака ата-энеңиздерди бийик деңгээлге жашатып аткансыздар сиздерсиздер. Сиздерге ошондой турмушту түзүп берип койгон бул бир Кудай. Кудай омин деп койгон. Ошол күндөргө колду койдуртуп койгон бул Мадумаров. Кудайдын жардамы менен ушундай инсандарга биз суусап аткан убактыбыз, урматтуу мекендештер. Эмне кылып койду дейсиңер. Азыр кыйкыргандар, ыйлагандар, билип билбей сүйлөгөндөр, факты дей бергендер, анан 5-син айтпай эле коеюн. Башында отурганда катуу тийип кетпесин. Ошол жакта отургандар. Ошолор көтөрүп, ошолор кыйын кылып, ошолор ушул мактап отуруп алып келген Кыргызстанды ушул туңгуй калып келген силерсиңер. Дагы бир айтып коеюн. Эртең Садыр Жапаровду, Камчыбек Ташиевди кеткенден кийин коргошу мүмкүн Мадумаров. А силер тепкилешиңер мүмкүн. Ошону да билгиле. Нукура кыргыздан айтсаң, достор, мен Мадумаровдун кыскача эле болгон, кыска эле убакта мыйзамдарды кабыл алдырткан мыйзамдарын айттым. Жана кол койдуртуп бул өтө чоң мындай иш. Бирок ушуну көрбөй аткан кыргыз көр болдук, ачыгы. Достор, мен көп сүйлөп узакка видеом
тарап кетсе кечирим сурайм. Ошондуктан достор, кыскартайын. Мындай сурооңуздар мындай болуп кетти да. Болуп аткандай эле мындай обсуждение болуп кетти. Ошондуктан актуалдуу мындай суроолорду берсеңиздер, аябай жооп берип, мындай сүйлөшүүгө аракет кылмакмын. Сырттан жүргөн мекендештер Кыргызстанга келип, убагында Садыр Жапаров айткан эле, мен силерди алып кетем деп. Бүгүнкү күндө кыргыз башкалардан айырмаланып, сыртка тараган күчөп баштады кайра. Билеттин кымбаттаганына карабастан. Себеби эмнеде? Себеби үмүт кылып Кыргызстанга келип жашаймын деген биздин мекендештер биз келип канча күнгө келдим десем, келип жашап көрөбүз дейт. Бир айга жетип жетпей мен кайра кетип баратам деп атат. Ал баарыңыздар билесиздер. Ошондуктан достор, эмне үчүн, эмне себептен кетип атат? Мурда келип сүйүнүшчү эле. Арзанчылык экен. Кыргызстанда жашоо өтө оңой. Азыр аябай кыйын болуп калыптыр деп. Ошондой достор. Самир Нул дейт, өзүңүздүн атыңызбы же өзүңүздүн атыңыз эмеспи билбейм, бирок братан дежурный каналдардын спецогун түзүп, эл биле тургандай кылып кыска видео чыгарың дейт. Мен убагында айткам, дежурный каналдар кимдер деп. Ошо дежурный каналдардын баардыгын тактап айтып берип, мен алар менин артымдан иш козготконго аракет жасашкан. Бирок эмне үчүн иш козголбой калды деген суроо болушу мүмкүн. Убагында мен айта албай калдым, ал процесстерден өткөм. Себеп дегенде менде факт бар болчу. Менден ошол убакта ошол дежурный каналдардын баардыгы интервью алган. Интервью алып бүтүп, интервьюдан кийин айткам, эй, урматтуулар, эртең силер бул видеону чыгарасыңарбы? Десем, көрөбүз, алып барып көрөлү дешкен. Ошондон кийин ал видеону күттүм мен. Өздөрүнө да жаздым, качан видео чыгат деп. Ошол видеонун жыты да жок, дамы да жок, көргөн да жокпуз. Ошондон кийин ким деп ойлойсуң? Албетте дежурный каналдар деп атайбыз аларды. Дежурный каналдар Кыргызстанда азыр 95-99%. Мындай эле айтайын. Бүт ал каналдарды көрсөңөр, Кыргызстан бир укмуштуу да жашоодо жашап аткандай көрүнөбүз. Бир кайгы, бир Кыргызстан кыйналып аткан, Кыргызстандын жанагы жыртылып аткан, Кыргызстандын четинен кетип аткан жерлерди бирин көрсөтпөйт алар. Ошондо да айткам, көргөнсүздөрбү? Куршапта. Эл кайгы болуп, эл өзү кайгырып, эл өзүнүн проблемасын айтып атат. Алар тартпай жыртаңдап турушкандан мен айткам. Теги ханы келди дагы, ханы келгенден кийин артынан чуркап келип, аны тартып, мынтты антты деп кийин мактап жактап калышкан. Ошондуктан мен дежурный каналдар деп айтам аларды. Ошондой достор, шайлаган адамдар. Мен бир аз Авазбек Батиров, мен фейк эмесмин. Рахмат, фейк эмес экениңизге мен ишенем, себеп дегенде Авазбек Батиров деген өзүңүздүн айтыңыз, өзүңүздүн атыңыз. Мен сатып алып атат. Акча жана акча, ушул эле акча. Жигиттин сөзү өлгөнчө өзү өлсүн дегенде кыргызда ушул сөз бар. Нукура кыргыз туура айтканыңызга кошулам. Туура айтасың Мирлан. Дүйнөдө бүт баардык өнүккөн өлкөлөрдүн жетекчилери билимдүү, тажрыйбалуу. Ошондуктан өнүгүп баштайт. АКМ 65-жылкы, 68-жылкы разница 3 жыл. Руслан Манапов, мен айтсам, мисалы, Мадумаров быйыл 56-га чыкты, Садыр Жапаров 53-кө чыкты десем, силер билбейт болушуңар керек, айтпашыңар. Мына эл билет экен, элдер өздөрү айтып атат. Ошондуктан пенсияга чыкты, аякбайка чыкты, ушинтип чыгарыш керек андамдай деген сөздөрүңүздөрдөн алып болуңуздар. Мирлан мырза, Адахан агай азыркы учурда эмне менен алек болуп жатат? Баяман Турдалиев. Жакшы суроо. Адахан Кимсанбаевич азыр ушул күндө жөн гана өзүнүн жашоосу менен жашап, өзүнүн жеке иштерин бүтүрүп жүрөт. Ушундай. Мирлан, туура айтасыз, ушунуңуздан кайтайбаңыз.
жөн эле бир Дубайды бергенсип талап кыласыңар го. Уралиев Ермак. Өзүңүздүн атыңыз эмес окшойт. Ермак деген мен атууга элекмин. Же Ермак деген атыңыз болсо дагы макул, мейли. Жөн эле Дубай берип бергенсип талап кыласыңар го. Достор, добуш саткан Дубайдан дагы кымбат. Бул добуш эртең Кудай өзү эсептеши болот. Ал жагын билишибиз керек. Алмаз Жансариев дейт, чын-чынында келгенде уже желание жок, уже шайлагандан. Достор, биз шайлоого барбай атканыбыз дагы бир өзүнчө чоң проблема. Көпчүлүгү шайлоого да барбай атабыз. Ошо шайлоого барбай кайдыгер болгондуктан көбүнчө ушундай маселелер болот. Биз дагы шайлоого татыктуулар барып, сатылып кеткен добуштардын баарын жокко чыгарсак болот. Ошон үчүн достор, кайдыгер болбойлу. Ассаламу алейкум. Баяман Байшович дейт. Бизден чоң салам. Алейкум ассалам. Сингапур кылып жиберем деди го дейт. Жакшы ойлонуу туугандар. Мадумар чындыкты айтып жатса, садырды калпы дүйнөнү кыдырып жатат эмнеге. Келечекке жалпыбыз күрөшсөк бир гана Адахан Мадумаров. Достор, бирөөнү жамандабаган, бирөөнү жамандабаган күнүңөр болобу силердин. Силер бийликке келсеңер 5-6 айда Кыргызстанды оңдоп саласыңарбы? 5-6 айда эмес. Адахан Кимсанбаевич айткан. Кудай бөрөп насип кылса, президент болуп калса, сиз дагы мен Курсан Камчыбеков, сиз дагы мен дагы билем аны. Бирок мен сиздей гана жөнөкөй кыргыз болуп калам. Биз келип кыйратабыз деген жокпуз. Ал киши келип кыйратышы мүмкүн. Анда билишибиз керек. Булар гипноз сиздин сөзүңүзгө түшүнбөйт. Рахмат. Эралиев Ермак. Бул жөн гана ичкүйдүүлүк. Мадумаровдун сөз менен сүйлөй берсе боло берет. Эралиев Ермак. Мадумаровдун сүйлөй турган сөзү жана башкасы бала аяк кылып койгон үчүн сүйлөп атат. Анын көзүнөн өзүнүн башынан өткөн. Ал кылса болот экен. Кыла алат экен, көрүп туруп, билип туруп анан айтып атат. Жоктон бар болуп пайда болуп калгандар азыр эмне болуп атат? Сизге окшоп. Ошондуктан кичине алысты көрө билели. Бир айылдан чыгалы да достор. Шайлоонун боло турган убагы белгилендиби? Жок, белгилене элек. Такасар тынбайт. Эл мыйзам Мадумаровго чейин эле иштечү. Ал мыйзам Мадумаровго чейин эле иштечү. Эралиев Ермак. Кайсы мыйзамды айтып атасыз? Кечирип коюңуз. Андай эмес. Караңыз. Окуңуз. Анан кийин айтыңыз. Же болбосо мага личкага жазыңыз. Мессенджерден жазсаңыз, мен сиз менен бүт фактылар менен ошол жактан сүйлөшөбүз. Элдин башын ортпой эле коелу. Ал экөөбүзгө эле тиешелүү маселе окшойт. Сиз бул маселени сиз билбесеңиз, анда сиз канча жашта экенсиз билбейм. Билим алган инсан, орто билимдүү адам Адахан Мадумаров эмнени иш кылган деп айта алышпайт. Рахмат. Казино аралыраак. Сиз туура айтты. Аны Бакиев камсыздаган. Эриңиз Алдосоев дейт. Жок. Аны ишке ашырткан Адахан Мадумаров. Бирок президент Бакиевдин убагында болгон. Бирок ишке ашырган адам автордук адам болуш керек да. Ошону мисалы жанакы техосмотр жана башканы Бабанов мен кылдым деп жүрөт, аны эч ким таңуулаган жок, башка кылды депчи. Аны Республика партиясы кылды деп жүрүшөт да бар элечи. Ушундай эле нерсе да. Ошон үчүн билгендер болсо сурап койсоңуз өтө сонун болмок. Жок, если билбейм десеңиз, анда мага түзөт немеге жазыңыз, мен сизге жооп берем. Мен Бакиевдин бир видеосун көрүңүз, бир видеосун ошо ысыктамак боюнча мага жиберсеңиз, мен кылдым деген. Президент убактында болушу мүмкүн. Бирок автордун эси башка. Мадумаров. Бийликтин фейктери, овчаркалар түшүнбөйт. Эми чайды мектепке бизнес кылып алышты го. Курсан Камчыбеков. Эң туура айтасыз. Мен да ушул нерсени бир айтып өтүп кетейин дедим эле.
чайды мектепке азыр бизнес кылып алышты. Эмне себептен? Бул тендер деген маселе бар Кыргызстанда. Тендер деген маселе бул эң чоң коррупция, эң чоң мыйзам бузуулардын бир жолу, мыйзам бузуулардын мыйзамдуу жолу десе болот да. Алар тендерди бирөө өткөзүп берет, бирөө утуп алат, анан кийин алар өз каалагандай чайын беришет. Азыр илгерки сыктамак азыр эмнеге айланган? Мен барып өзүм көзүм менен көрүп жүрөм. Кээ бир жерде кусочек нан менен муздак чай берип калышкан. Биягын айтпай эле коеюн. Ушундай достор. Аны текшерген азыр башында болсо бирөө адам текшерип бармак. Бирок текшерген адам жок болот атпайбы? Ушундай достор. Баки президент кезинде сен эмес, мен кылгам деп неге бетине айткан эмес. Жок. Мектепке акча топтоп эле атат го. Качан топтоп атты? Кайсыл жагына? Ремонтко деппи? Же эмнеге деп? Мындай бөлүп айтыңыз. Мен айтып атам. Китепке өзүнчө акча топтолчу эмес. Ремонтка акча топтолчу эмес. Мен башка жолун айттым. Иманали Ахматалиев, Адахан экөөңөрдүн сөз тизмеңиңер окшош экен. Теке берирээк дейт. Рахмат, бирок сүрөтүңүздү коюп алсаңыз мен сизге аябай жакшы жооп бермекмин. Сүрөтүңүз жок. Мен сиздин арагында эшекти коюп алгансызбы же койду коюп алгансызбы билбейм. Бирок бир жакшынакай өзүңүздүн жүзүңүз болсо коюп коюңуз суранчы. Ага чейин мен сизди баягындай беркилерге теңей берем, билесиз го. Эмнеге көрбөйсүңөр Мадумаровдун кылган иштерин? Керек болсо Россияда кошуна мамлекеттердин больницасын көрдүңөрбү? Кыргызстандык бар, бул да Мадумаровдун иши. Бул сөзүнө түшүнбөй калдым мен. Мектепке акча чогултуу токтогон эмес эч качан. Ремонтко жана китепке акча токтогон. Азыр билбейм. Эми сиздер менен кайша айтышпай эле коеюн. Шайлоо келе жатат деп коюп көп сүйлөбөй. Шайлоо келе жатат, аны айтып коерсе болот. Гүлзада Курбанбекова дейт, орусча жакшы сүйлөйт экен, таза жазат экен. Жакпасам сиз чыгып кете бериңиз, мен сизге кирген жокмун. Сиз менин мындайча айтканда менин комнатама кирип атасыз. Ошон үчүн жанагы Сооронбай Жээнбековдун айткан сөзү, чыга эшикке деген сөз бар го, ошол сизге арналат. Кубанычбек өзүн калбай калды. Так, таможенный союздан кийин правалар жарай турган болуп калды. Анда аша президент болчу. Курсан Камчыбеков. Мен сизге мындай айтайын. Таможенный союзда кимдер бар дагы? Кайсы өлкөлөр бар? Армения, Белоруссия, Казакстан. Алар эмне үчүн такси кылышпайт анда? Алар деле ошол составда да турабы? Кичине түшүнүп мен иштетсеңиздер, сүйлөйт десе сүйлөй бересиздер. Жооп берчи мага Эралиев. Сиз Эралиев, Уралиев экен, кечиресиздер. Уралиев Ермак деп коюп алыпсыз. Сиз мага жооп бериңиз мындай. Сиз мага мессенджерге жазып коюңуз, мен сизге жоопту ошол жактан берем. Себеп дегенде жанакы диванда жатып алып эксперттерден окшойсуз. Эл бийлиги Асылбай эле сүйлөөчү, кыйын болсоңор. Элге силер асыл багыла. Эл бийлигине Асылбай эле сүйлөөчү. Эл бийлиги ким бийлиги? Ким шайлады? Кайсы эл шайлады? Кандай элдер шайлады? Кантип алданып шайлады? Мынча процент, анча процент деп сүйлөйсүңөр. Пакетін алып келем деген сөзүн таандыбы? Уралиев Ермак, кечирип коюңуз. Автордук ал сөздөрү, ал таңбайт ал киши.
сыртта жүргөн биздин мекендештердин баары келет деген. Бүрүсү ошол күндө келет. Мен докансалар деп сүйлөй албайм. Докансалар доканса эмес. Докансалар айта берет, кайта берет. Канчасы кайтты? Докансанын автору болгон Сыймык Жапыкеев кайттыбы? Кайтты. Докансанын чоң казат курган командасы кайттыбы? Кайтты. Докансанын артынан келген бийлик наоборот докансаларды кидайт этти. Биз алардан коркпойбуз. Несинен коркобуз? Бийликти басып алгандан коркойлубу? Кыргызстанды ушул акыбалга алып келгенден коркойлубу? Эмнесинен коркойлу? Доканса деп кыйкырып, көчөдө кыйкырып, талибандар окшоп бийлегенден коркойлубу? Анын арасынан бир акем бар эле өзгөндүк. Ийла ырдаган. Ошолордон коркойлубу? Доканса деп алып, ат мингизип алып, алдында чуркагандардан коркойлубу? Же доканса деп кыйкырган өзгөндүк таксистерден коркойлубу? Кимдерден коркойлу? Докансалардын эч кимисинен коркпойбуз. Докансаларын керек болсо, жарым жолдо кала берет. Эч убакта доканса болбойт. Убакыт келет, көрөсүздөр. Убакыт баалайт. Выбирай, не выбирай, все равно будет Сооронбай деген сөздөн кийин деле Сооронбай келген, ал деле каерде жүрүп көрүп атабыз го. Эртең доканса деген сөздү айта албай калып жүрбөгүлө. Ошонун арты ойлонгула. Так что ойлонуп сүйлөгүлө докансалар. Докансалардын да күнү бар. Докансалардын да мөөнөтү бар, убакыты бар. Же вечно отурам деп ойлоп атасыңарбы? Мен мындай листать этип эле акырындап неме кылайынчы, ата достор, мындай сөздөр көп болуп кетти. Мен көбүнө түшүнбөй калдым. Ошон үчүн докансалар биринчи доканса дээрдин алдында мыйзамдуулукту, тилиңерди, жүрүш турушуңарды оңдоп алгыла. Калп эле доканса дей бербей. Так, мен өмүрүмдүн акырына чейин айтам доканса. Бактияр Касенов молодец. Доканса деп айт. Бирок доканса деп туура айт, суранчы. Сөзүңдү туурала. Же болбосо кыргызча которуп айт. Кыргызча которо албайсыңбы? Туура жаза албайсыңбы? Анда тупойлугун көрсөтпө. Же болбосо жазып берип үйрөтөлү силерге. Коомдун акыл эси оңолмоюнча бийликке ушундай самозванецтер келе берет. Марс Мамбетов, туура айтасыз. Мен сөзүңүзгө кошулам. Руслан Саматов, бийликти басып алуу басмачы бандиттердин гана колунан келет. Шакал, өтүңдү алабыз го, докансанын колуна түшмөң. Сөздү мен Руслан Саматов вообще сөзүңүздүн маанисин түшүнгөн жокмун. Доканса деген сөздү туура жазып алып сүйлөгүлөчү, сураныч. Доканса деп жаза албайсыңарбы? Жазбай эле койгула анда. Доканса болбой эле койгула. Расул Набиев дейт, эмоцияны Саймык Калчаев
көк ме ачууга алдырба до конца дебеген адамдар да бар жөн колдогон. Рахмат. До конца дебей колдонгула. Сураныч. До конца деген сөздүн маанисин кетирбегиле. Суранам сиздерден. Патриот деген сөздүн маанисин кетирдиңер. До конца деген сөздүн маанисин кетирип атасыңар. Кыргызстан журту, ата журтум, бул сөздөрдүн баардык маанисин өтө кетирип койдуңар. Ошол сөзгө татыктуу болгонсуңар. Баарыбыз татыктуу бололу. Кошпойсуңбу сүйлөшөлү дейт Бактияр Касанов. Мен сиз менен мессенджерден чалыңыз, мен сиз менен мындай бетме сүйлөшөм. Эч качпайм мен. Амбахан Баткендеги жерди кайтарсын. Баткендеги кайсыл жерде? Кайсыл жерде айткылачы? Кечеги берилип кеткен жерлердиби? Баткенге бардың беле? Руслан Саматов. Баткенди билесиң каерде экенин? Баткендин кайсыл жерине? Кайсыл километр жеринде? Кайсыл айылында, кайсыл айыл өкмөтүндө? Баткенди билип билбей сүйлөй бербегилечи. Баткендик болсоң, анда башка сөз. Баткендиктер бирок башкача ойлойт. Мен Баткендин эли менен сүйлөшүп келгем. Билем эмне дегендерин. Барып көрүңүздөр. Баткендин жерин көрүп келиңиздер. Баткендин эли менен сүйлөшүп келиңиздер. Мадумаров эмне иш кылган Баткенде? Эмне үчүн Мадумаровду Баткен эли колдойт? Дайыма. Эмне үчүн? Баткендин элинин жеринен сурап келгиле. Силерге ошоңо фейк троллдор жана башкалар бардыгы жазып койгондордун бардыгынан силер ошолорго поддержка берип, билип билбей сүйлөй бересиздер. Жок, документтештирип жана башкалап бүт бардында протоколдоштурган нерселердин мындай кагаз жүзүндө сүйлөшөбүз десеңер, достор, мен силерди любой жерге чакырам. Любой жерде беттешем, сүйлөшөм. До концалар кечирип боло. Силердин мыйзам алдында силер эч ким эмессиңер. Сүйүнбай Алимбеков, до концалар 80%-ден 8%-га түшкөн дейт. Бирок до концалар кимдер, мен түшүнбөйм да. Кимдер өзү до концалар? Ким? Кимиси до конца? Айткылачы. Чолпонбек Нуркамилов. Браво, молодец. Вот до конца деген сөз, урматтуу тупойлор, до концалар. До конца деген мындай жазылат. До конца депчи. Кичине жазууну үйрөнүп алгылачы суранчы. Анчалык мындай ниже плинтуса түшпөгүлө суранчы. Мына Бактияр Касенов, өзүңүзгө келдиңиз. До конца. Ушинтип жазгыла. Ушинтип жазгыла. Бирок көрөм жүзүңөрдү. Канчага чейин до конца турат экенсиңер. Уралиев Ермак, сиз өзүңүздү ойлобоңуз. Мисалы Садыр Жапаровду мурдакы бийликтин адамдары, иштеп жүргөндөр бардыгы өзүнүн ишини, жумушун сактап калыш үчүн шайлагандар көп болду. Бирок ал эмне жол менен шайланды? Иш орду менен. Сатылдыбы? Сатылды. Балам иштеп атат эле. Баламды иштен айда бербесин деп сатылдыбы? Сатылды. Мугалимдер айлык акысын жеп атабыз бийликтин деп шайладыбы? Шайлады. Дагы эмне деп айтып берейин? Арасында тазалар Кудай астында биз таза бололу деп таза шайлоосуна добушун бергендер болду. Мен аны жок дебейм. Мен көпчүлүк деп атам. Көпчүлүк. Маанисин белгиле. Көпчүлүк эл ооп кетти. Билип билбей ооп кетти. Азыр бирөө жазып атат, атынын эсинен чыгып калдым. Кама.
iyiyim деп, МВД қама депчи. Урматтуу достор, кыргызды камап бүтүрө албайсың. Кыргыздын тилин кыркып кое албайсың. Ошондуктан достор, макул сөз жок. Тилекматты камадыңар, жеңишти камадыңар. Буга чейин күчтүү чыгып келаткан адамдарды камап келатасыңар. Бирок ал менен кыргыз түгөнүп калган жок. Элмирбек кетти, Элмирбектин артынан чыгышты го акындар. Жакшы сөз айтыптыр. Айтышта. Ковид деген нерсе чыкты деп. Ковидти жок кылам деп комиктер жүрөт. Укпадыңарбы? Биз уктук. Комиктер кимдер? Билип койгула. Комик болдук го достор. Бахтияр Касенов болот. Рахмат. Сөзүңүзгө мен рахмат айтам, мындай туура жазганыңызга. Ушинтип жазып жүргүлө, суранычы. Сиздерди сөзүңүздөрдү окуп аткан, келе жаткан мындай чоңоюп аткан муундар, ушул сөз эртең калып кетет кыргыздарга. Кыргызда тарыхта калып кетет дагы, ушул сөз кийин колдонула баштайт. Ошолорго силер азыр туура сүйлөөнү эрежесин үйрөтүшүбүз керек биз чоңдор. Колуңдан эчтемге келбейби? Болбоду дегенде жүрүм турууң менен бир үлгү калтыралы да. Мына сөзүңүздөрдү оңдоп баштадыңыздар. Мен да кош сүйлөшөлү. Руслан Саматов, сиз менен мен сүйлөшпөй койбойт эмесмин, мен сүйлөшөм. Мага мессенджерден чалыңыз, мен сүйлөшөм. Мен сүйлөшпөй койгон адамдардан эмесмин. Мен жолугушуп да сүйлөшүп жүргөм, бет-бет да сүйлөшүп жүргөм. Ошон үчүн Бахтияр Касенов, Адахан Текебер дейт. Достор, калпычы болгончо. Түштөн кийин бирди, түшкө чейин бирди сүйлөп, түштөн кийин бирди сүйлөп. Шайлоого чейин бирди сүйлөп, шайлоодон кийин бирди сүйлөгөнгөчө текебер болгон жакшы. Ошол достор. Эми бул сөзүңүзгө мен кошулбойм. Руслан Саматов 49 жылга арендага берген жерди дейт. Кайсыл жерди мына факты менен айтып кылачы, сураныч. Кайсыл жерди 49 жылга бериптир? Кайсыл жерди? Айтыңыз. Же болбосо тиги немеңиз бар го? Силердин жанагы кай жерден болот эле, бир таластыкпы, бир кыргыздын бир жеринен болот, бир аты ким эле? Ошо атын эсине чыгып калат, ошо фейктердин атын эстей алыш кыйыныраак да. Бир факты деп сүйлөй берет, ошоңордон чалып сурап алсаңар айтып берет. Ошондо көп фактылар бар эмиш. Бирок бирин да көрсөткөн жок. Көрсөтөм десин, айткан жерине барам. Менин бир суроом бар. Сен Адахан Мадымаровду колдойсуңбу? Колдоп келгем, колдойм. Буйруса 6 саным соо болуп, жүрөгүм таза болуп, ыйманым таза болуп турган кезде мен Адахан Кимсанбаевичтин ыйманын, тартибин, талабыны мен колдойм. Достор, биз өтө көп сүйлөшүп койдук. Мен мүмкүн болсо бир комментарийлардын көпчүлүгүн окуп, карап, кийинки эфирде сиздер менен ошол комментарийларга жооп берейин. Ошондуктан достор, кээ бирки билип билбеген нерселерди сүйлөп кое турган болсок, Кудайдын алдында жеке жактарыңыздарга шек келтирген болсом, достор, кечирим сурайм. Ошондуктан достор, ийгилик бардыгыбызга. Сыртта жүргөн мекендештер Кыргызстанга аман эсен келиңиздер, Кыргызстанда жашаганга жеткизсин. Бул бийлик дагы бийликке да ыйман берсин, достор. Биз качырып кууп жүрүп ушул акыбалга келдик.
Биз ал бул кишини кетсин, бул киши мынтсин антсин деген жокпуз. Буга чейинкилер да кетсин деп биз эч убакта айткан эмеспиз. Ошондуктан достор, баарыбызга ийгилик. Баарыбыздын жыйноо убактыбыз, кырманыбыз толо болсун, Кудай буйруса, келечекте арзанчылык болуп, тойлор азайсын достор. Тойлор аз болсун. Берекелер көп болсун үй бүлөңүздөрдө. Баарыңызга ийгилик. Жолугушканча, дагы мен сиздер менен көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар. Ийгилик достор баарыңызга.